Бүтүндөй өмүрүн музыкага арнаган Бердибек Акаевдин маданиятка кошкон салымы чоң. Айрыкча легендарлуу Беппекей ырбый ансамблин түптөөдө мыкты таланттарды чыгарууда жасаган эмгеги зор. Ал чыгармачылык өнөрүндө көптөгөн кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишип, бүткүл союздук 1-2, 3 көркөм чыгармачылык фестивалынын 3 жолку лауреаты болгон. Ар кайсы мекемелерде да иштеп алып барчу болуп жүрдү. Анан акыркысы ушул эле театрда Бекпекейди иштеди. Берлинге чейин барып келди, Латвияга барып келди. Анан аткарган ролдору да бар, концерттери да бар. Ошо болгон нерсенин баарын ошо чаекти гүлдөтөм деп жүрүлү шакта жүрдү. Жумгалга болгон салымы аябай чоң. Бир эле жумгалдын жылдызы деп айта албайм. Общий жалпы нарындыкына карайт. Мисалы, анан эгерде Бекпекейди алсак, баягы кыргыз мамлекетинин маданиятынын түптөөчүсүнүн бирөөсү да болуп саналат да. Мен ошону баягы унутта калып кетпесин деп, ушундай тарыхый инсандарды көргөзөйүн деп атам. Анан атамдын атында азыр өзүнүн жазган чыгармаларынан 15 китеби жарыкка чыкты. Бердибек Акаев кыргыз маданияты менен адабиятында өзгөчө руханий чөйрөдө чоң изин калтырып кетти. Ал композитор эмес, педагог, театралдык артист, балдар үчүн жазылган мюзикл, опера жана тарбиялык жомоктордун автору, мыкты устат катары үзүрлүү эмгектенди деп эскеришет замандаштары. Бекпекей ансамблинин гүлдөгөн учуру 77-ден баштап 86-87 жылга чейин ансамбль кадимкидей бүт Кыргызстанды кыдырып чыктык десек болот. Дагы айта турган нерсем, Бекпекей эң алгачкы ырбый ансамбль болуп ушу Жумгал районунан чыкты. Бекпекейди алдыга сүрөгөн, алдыга сүйрөгөндөрдүн бири ушул Бердибек болчу. Бердибек 4 тарабынан туура келген адам болчу. Актер десең актер, ырчы десең ырчы, обончу десең обончу. Ушундай жигит эле. Анан эми тагдыр ошол экен, жашыраак кезинде кетип калды. Дагы жашай турганда далай болмок. Бул өзү туаса таланттуу жигит эле. Акаев тыным албаган өтө эмгекчил инсан эле. Ал тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Маркумду эскерүү кечесине чогулган замандаштары, шакирттери композитордун басып өткөн өрнөктүү өмүр жолун, маданиятка кошкон салымын эскерип, анын жасаган эмгеги кийинки муун үчүн табылгыс булак болуп калаарын белгилешти. Бердибек бул ошол убактагы Союздун убагындагы театр болобу, чыгарма чыгарган топтун Жумгал ичиндеги эң бийик өзүнүн ордун тапкан мындай аккомпаниатор эч ким жок. Ошол ушундай жалгыз аткаруучу ал убакта азыркыдай эмес, аккомпаниатор чоң роль ойночу жана Бекпекейдин жаралышы, ар бир музыканын жазылышы, репертуардын тандалышы, ошол репертуарды алып чыгышы ушул авторго тиешелүү. Анткени аккомпаниатор гана ошол өзөгүн түзүп, ошол көтөрчү ансамбль. Бердибек Акаев 1952 жылы Жумгалдын Чаек айылында туулган. Жубайы 38 жыл бирге түтүн булатып, 5 кызды тарбиялап өстүргөн. Композитордун жараткан обондору бүгүнкү күнгө чейин эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Нарын жаңылыктары.